Мен Абдикерим Мамытхан 1959-жылы туулган. 59 жаштамын. Жолдошум менен ажырашканыма 20 жылдын жүзү болду. 22 жылдан бери ревматоидный артрит оорусу менен жабыркап келем. Жакында онкология бөлүмүндө 2 жермен операция болдум. Трубадан киста алдырдым жана табарсыман операция болдум. Азыр ушул убакта мен катетер менен жүрөм. Өзүм оор акыбалдамын. Эч жерде үйүм жок. Бишкек шаарында батирде турам. 8 000 сом төлөйбүз. 3 неберем бар. Атасы жок. Үчөө тең укушат. Баспайм, жылбайм, коляскада отурам. Кызым мени караганга аргасыз. Эч жерде иштегенге мүмкүнчүлүгү жок. Пенсиям 5800 сом. Президенттердин баарына кайрылдым. Эч жерден эч натыйжа чыккан жок. 91-жылдан бери Каракол шаарында үйгө очередке тургам. Отказ келди. Азыр ушул убакта аябай кыйынчылык болуп атат. Дары дармегиме эч жерден жардам жок болуп турат. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби бизге мүмкүнчүлүк болсо бардык жагынан жардам берип коюңуздарды суранам.